баланын ийгилиги ата-энеден көз каранды. Кээде балдардын сабактарга жетишүүсү начар болуп калат. Баланы урушуп жазалагандан көрө жардам бергениңиз пайдалуураак. Андыктан төмөнкүлөр эсиңизде болсун. Эң алгач үй бүлөдөгү тынчтыкты жана достукту сактаганга аракет жасоо керек. Казан аяктын кагышып жатканы баланын кулагынан тышкары болгону оң. Үйдөгү ар бир жагымсыз маанай баланын көңүлүнө таасир тийгизет. Мектепке керектүү кийимдерин, окуу куралдарын толук камсыздап берүүгө көңүл буруңуз. Ката жазылган сөз же эсепти туура эмес жобуу үчүн баланы ур токмокко албаңыз. Кийинки ирет эсепти көргөндө балада дароо коркуу сезими жаралып, ой жүгүртүүгө тоскоолдук жаратат. Кичинекейлер мектепте же бала бакчада болгон окуяларды айтып берип жатканда конт коюп угууга аракет жасаңыз. Кыйынчылыктарга дуушар болгонун айтса, колдоо көрсөтүүдөн качпаңыз. Сен азаматсың, сенин колуңдан келет, мен сага ишенем деген сөздөрдү көбүрөөк айтып туруңуз. Бул балаңыздын өзүнө болгон ишенимин арттырат. Өзүңүздүн жетишкендиктериңиз, башыңыздан өткөргөн кызыктар, кыйынчылыктар тууралуу айта жүргөнүңүз туура. Бул учурда балаңыздын сизге болгон сыймыктануусу жана келечекке умтулуусу күчөйт. Ошону менен бирге кыйынчылыктарга да туруштук берүүсүнө үлгү болот. Кайсы сабактарга кызыгуусу арбын болуп жатканын байкап көрүңүз. Ага жараша кошумча ийримдерге алып барсаңыз болот. Бирок баланын өз каалоосу болушу шарт. Күндөлүктөгү баага гана көңүл бөлүп тим болбостон, балаңыздын ар тараптуу өнүгүшүнө маани бериңиз. Баланын ар тараптуу өсүшүнө чек койбоо абзел. Эсиңизге түйүңүз, ар бир адам бир жагынан болбосо, башка жагынан сөзсүз ийгилик жарата алат.